27 dekabr saat 23:03 Suzak rayonunun, Жалал Абад областы Suzak rayonunun Жугуштуу бөлүмүнүн зданиясында турабыз. Урматтуу Suzak районунун акими, Жалал Абад областынын жетекчиси жана 6 миллион калкы бар Кыргыз элинин падышасы Сооронбай Шарипович. Сиз 2019 жылдын февралдын этегинде же болбосо марттын башталышында именно ушул зданияга келип кеткен экенсиз. Мен кокусунан кызым ооруп калып, колуна капельница алдырдым азыр. Врачтарга аябай чоң рахмат, ыраазычылык билдирем. Кош көңүл кылбастан жакшы мамиле кылышты. Мынакей электр тогуну мына Аристон деп коебузбу? Акыбалын көрүңүз өзүңүз. Кадимкидей таракандар жүрөт. Зданиянын эскилигин жеткенин бул жерден да билсеңиз болот, мынакей. Урматтуу калайык калк, ушул тартылган видеону WhatsApp'тан группаларга жөнөтүп коюңуздар суранабыз. Бул ручканын акыбалын көрүңүздөр. Биз өнүгүүгө карай кетип атабызбы же чөгүүгө карай кетип атабызбы түшүнүксүз. Мынакей палатанын акыбалы. Наристелерин жатышын көрдүңүздөрбү? Мына өлүк таракан экен. Бул мына живой таракан, мына көрсөңүз. Урматтуу Сооронбай Шарипович. Биз ойлойбуз, сиз Кудайдан корккон адамсыз. Тез аранын ичинде Жалал Абад областы, Сузак району Жугуштуулар бөлүмүнүн зданиясынын ал акыбалыны тез аранын ичинде 2020 жылдын январь айынан баштап көзөмөлгө аласыз деген терең ишеничтебиз. Мен больница деп ойлобойм бул жердечи. Эң жакшысын көрсөтөт. Көп бесарга түшүргөн патологдор да. Просто мекенге болгон сүйүү, Кыргыз элине болгон сүйүү үчүн патриоттук сезим, ата журтка болгон бир сүйүү болгон үчүн тартып атам. Тартпайын дедим эле, бирок тартылып кетти өзү эле. Урматтуу WhatsApp колдонуучулар, группаңыздарга жөнөтүп коюңуздар. Sizlerge çok rahmat.